Илгерки Англиянын премьер-министри Маргарет Тэтчер айткан экен. Эч качан мамлекеттин акчасы болгон эмес, болбойт деген. Бул акча налог төлөгөн элдики деген. Ошо сиздер төгүп аткан налог эсебинен биз депутаттар, ак үй, президент баары майын алып атат агайын туугандар, же калппы? А сиздер төлөйсүңөр честный. А көпөстөр төлөбөйт. Алар коркпойт, алар мыйзамга басбайт. Мамлекет оңолуш үчүн биринчи тартип керек. Тартип болбосо болбойт. Экинчи мыйзамдар иштеш керек агайын туугандар. Мына балыкчыда жаштар турат. Жаштардын көбү келечек жаштарда жер жок. Даже айылдарда жер жок агайындар. А жердин баарын ким алып алган? Мурунку көпөстөр, депутаттар, байлар элди алдап туруп арзан сатып алган. Ошол үчүн Кудай колдоп, сиздер колдоп өтүп калса, мен чоң комиссия түзөм. Сиздер үчүн мен аягына чейин салгылашам. Уят туристтер келип атканда жол азабы, көр азабы деп, ушу келип аткан туристтер ушу жолубузду көрүп эле жүрөк өчөт агайын туугандар. Туурабы? Ушу жолдорубузду оңдош үчүн жакшы инвесторлорду алып келишибиз керек. Инвестор келмейинче мамлекет өнүкпөйт. Инвестор ички сырт инвесторду сактамайынча мамлекет өнүкпөйт. Элдин маянасы көбөйбөйт, пособия көбөйбөйт, пенсия көбөйбөйт. Мына инвалидтерибиз азыр керек болсо акча ала албай атышат, чынын айтканда. Уюңда телевизоруң бар, уюң да бербей атат керек болсо. Же калппы? Ошон үчүн сиздер ишеним көрсөтсөңүздөр